Абу Зар радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күзүндө сыртка чыкты. Дарактардын жалбырактары түшүп турган кез эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дарактын бир бутагын колго алганда, бутактын жалбырактары түшө баштады. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эй Абу Зар, мусулман пенде кайсыл мезгил болсо да чын жүрөктөн Алла үчүн намаз окуса, ушул дарактан жалбырактар күбүлүп түшкөндөй, андан күнөөлөр түшөт. Күз мезгилинде дарактын жалбырагы өтө көп түшөт. Кээ бир дарактарда бир дагы жалбырак калбайт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул ыйык сөзүнөн чыгара турган тыянак ихлас менен окулган намаздын таасири менен андан бардык күнөө кечирилет. Бири да калбайт. Бирок бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Куран жана хадистин негизинде жана уламалардын аныктоосу боюнча намаз жана башка ибадаттардын себебинен бир гана кичинекей күнөөлөр кечирилет. Чоң күнөөлөр тооба кылмайынча кечирилбейт. Ошондуктан намаз менен биргеликте Алладан тооба жана кечирим суроого да көңүл буруу зарыл. Аны унутпоо керек. Ооба, ошондой болсо да, эгер Алла Таала өзүнүн ырайымы менен чоң күнөөлөрдү да кечирип жиберсе, анда башка сөз. Абу Усман радиаллаху анху айтат: "Мен Салман радиаллаху анху менен бирге бир дарактын астында олтургам. Ал дарактын бир кургап калган бутагын кармап, аны күйгөндө, анын жалбырактары түшө баштады. Андан кийин мага айтты: "Эй Абу Усман, эмне үчүн мындай кылганымды сурабайсыңбы?" Мен айттым: "Эмне үчүн мындай кылдыңыз? Айтыңызчы." Ал айтты: "Мен бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бир дарактын астында тургам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам да дарактын кургап калган бир бутагын кармап, ушундай кылды эле. Ошол бутактын жалбырагы күйүлүп калды. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Салман, эмне үчүн менин мындай кылгандыгымды сурабайсың?" деди. Мен айттым: "Эмне үчүн мындай кылдыңыз? Айтыңызчы." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан мусулман пенде жакшылап даарат алса, андан кийин 5 маал намаз окуса, анын күнөөлөрү ушул жалбырактар түшкөндөй түшөт." Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуду: "Күндүн эки тарабында, баш аягында намазды тургуз жана түндөсү бир аз убакытта. Чындыгында жакшы иштер күнөөнү кетирет. Бул насаат алуучулар үчүн." Худ сүрөсү 114-аят. Жогоруда Салман радиаллаху анхунун иш жүзүндө көрсөтүп берген амалы сахабалардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон махабатынын эң кичинекей бир мисалы. Качан бирөө кимдир бирөөгө ашык болуп калса, анын ар бир жүрүм туруму, адеп ахлагы ага жагымдуу болот. Ошондой эле анын аткарганындай кылып ар бир ишти аткарууну көңүлү каалайт. Ким махабаттын даамын көргөн болсо, ал анын акыйкатын жакшы билет. Ошондой эле сахаба радиаллаху анхумдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүн айтканда, пайгамбарыбыздын ошол сөзүн айткан учурдагы ишин дагы көрсөтүшөр эле. Намазды такай үзбөстөн окуу жана ошонун себебинен күнөөнүн кечирилүүсү туурасында өтө көптөгөн риваяттарда айтылган. Аларды чектөө кыйын. Жогоруда айтылгандай, уламалар бул кечиримди бир гана кичине күнөөлөр менен чектеген эле. Бирок хадистин өзүндө мындай чектөө жок. Менин атам рахматуллах алейхи сабак окуткан учурда ушунун эки себебин айткан эле. Биринчиси, мусулмандан чоң күнөө болушу алыскы сөз. Андан чоң күнөө адегенде болуусу өтө кыйын. Эгер болуп кала турган болсо, ал Алладан корккондуктан ыйлап сыктап Аллага тобо кылмайынча тынчсыздана албайт. Албетте, кичинекей күнөөлөргө кээде көңүл бурулбай калат да, ал намаз жана башка амалдардын себебинен кечирилет. Экинчиден, адам намазын андагы адеп жана мустахаб амалдарына көңүл буруп ыхлас менен окуйт. Ошондой эле ал жеткиликтүү деңгээлде тооба кылып, Алладан кечирим сурайт. Мисалы, аттахияттан кийинки окулуучу төмөнкү дуба: "Эй Алла, чындыгында мен өз жаныма өтө чоң зулум кылдым жана менин күнөөлөрүмдү сенден башка кечирүүчү жок. Ошондуктан мени кечир жана мага ырайым кыл. Чындыгында сен кечиримдүү жана мээримдүүсүң." Ушул хадисте толук даарат кылууга да өкүм кылынган. Даараттын адеби жана мустахаб амалдарын билип, аны сактоо керектигин ушундан түшүнсө болот. Мисалы, андагы бир сүннөт мисвак, ага көбүнчө көңүл бурулбайт. Бирок хадисте мындайча: "Кайсыл намаз
мисвак колдонулуп окулса, мисвак колдонулбай окулган намаздан 70 эсе даражасы жогору болот. Дагы бир хадисте мисвакка өзгөчө көңүл бургула. Анда 10 пайда бар деп айтылган. Биринчи, оозду тазалайт. Экинчи, Алланын ыраазы болуусуна себеп. Үчүнчү, шайтандын ачуусун келтирет. Төртүнчү, мисвак колдонуучу адамды Алла Таала жана анын периштелери жакшы көрөт. Бешинчи, тиштин мүлкүн бекемдейт. Алтынчы, какырыкты жок кылат. Жетинчи, оозду жыттуу кылат. Сегизинчи, тиштин сарысын кетирет. Тогузунчу, көздүн көрүүсүн күчөтөт. Онунчу, ооздогу жаман жытты кетирет. Бардыгынан да бул сүннөт. Башкача айтканда, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Уламалар жазышкан, мисвакты такай колдонууда 70 пайда бар. Ошолордун бири өлөр учурда келме шахадат буйрат. Ал эми апийим колдонууда 70 зыян бар. Алардын эң жаманы өлөрдө келме эсине келбейт. Толук даарат алуу жөнүндө жана анын пайдалары хадистерде өтө эле көп келген. Дааратта жуулган дене мүчөлөрү кыямат күнү нурдуу жана жаркырап турат. Мына ошонун себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүн тааныйт. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.